2020 жылга карата кандай иштерди аткарабыз? Биринчиден, региондорду өнүктүрүү. Орто мөөнөттүү мезгилде эң башкы максатыбыз бойдон калат. Бул багыт боюнча келечекте аткара турган милдеттерибизге төмөнкүлөр кирет. Туруктуу жумуш орундарын түзүү үчүн региондук долбоорлорду колдоо максатында финансы институттарынын жана фонддордун иши күчөтүлөт. Бюджеттер аралык мамилени реформалайбыз. Биринчи кезекте жергиликтүү бюджеттин дараметин жогорулатып, дотациялык аймактарды азайтууга басым жасалат. 20 таяныч шаарларды даректүү колдоо менен бул шаарларда индустриалдык парктарды жана өнөр жай кластерин түзүү маанилүү багытыбыз болот. Келечекте туруктуу иштеп кете турган долбоорлорду жерлерде ишке ашырууга түрткү беребиз. Ар бир регионду адистештирүү аркылуу анын ички жана тышкы рыноктук атаандаштыкка жөндөмүн күчөтөбүз. Бирок биз сырттан эле жардам күтпөстөн азыр ичибиздеги болгон мүмкүнчүлүктөрдү, бүт резервтерди толук ушул региондорду өнүктүрүүгө жумшаганга азыр буруп жатабыз. Айрыкча ошол жер-жердеги инфраструктураны оңдоо, социалдык объекттерди куруу, жол, көпүрө, элге эң керектүү маселелерге азыр көңүл буруп, ички болгон каражаттарды бүт банктардын, айрыкча Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун, мамлекеттик банктардын жана азыр коммерциялык банктардан суранып атабыз. Региондорго көңүл буруп, ошол жердеги кайра иштетүү өнөр жайына, ошо жерде өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүү боюнча колго алып, экспортко алып чыгуу боюнча, ошол айыл жеринде региондо иштеп аткан биздин чакан жана орто бизнести колдоо боюнча мына азыр каражаттарды буруп атабыз. Азыр 73% каражаттар азыр региондорго бурулду болушунча. Андан сырткары жарандык коом, ошол жердеги жаштар уюмдары, жергиликтүү ишкерлер, жалпы бизде тышта иштеп аткан биздин мекендештерибиз жүргөндөр, мына баардык көмөк көрсөтүп, айыл жерлерде фонддор түзүлүп азыр. Мекендештердин жардамы менен, жергиликтүү жааматтын аракети менен азыр биз мамлекеттик бюджеттен, ички жергиликтүү бюджеттен сырткары да каражаттарды көп тарта баштадык. Мына кече көрүп атасыңар, алды сырттан келип, айылдарына, ошо региондорго жакшы иштерди кайра иштетүү жайындагы мына жумуш орунду түзө баштады. Мына ачык айтыш керек, кайсы жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилери, аким же губернатор жакшы деген жерде, бул ички резервти колдонуу, ушул маселени уюштуруу маселеси мына колго алынып, алдыга жылып атат. Кайсы жерде жакшы дегендерде, ал жерде маселелер бар. Bunun жыйынтыгын буюрса 19 жылдын жыйынтыгы менен буга дагы баа берилет.